Айылга көз чаптырган ким гана болбосун алыстан туруп эле Манас ата чокусуна катарлаш Ашым менен Чыңгыздын ак чокусун аңдыйт. Ооба, айылдыктар бул эки чокуну так ушинтип атайт. Ашым менен Чыңгыздын ак чокусу. Эки алыптын аты ыйгарылган бул чоку Шекер айылында, Ак үй деп аталып, абалкыдан калган ак мечит турган жерде анык көрүнөт. Бала кези так ушул Ак үй деп аталган ак мечитти айланып, топон терип чоңойгон Ашым Жакыпбековдун мында балалык издери гана калбаса калган өмүрү бүт калаада өттү. Айылда азыр Ашым атаны баары тааныйт, баладан баштап байбичесине чейин билет. Аны менен сыймыктанат. Анткени менен чогуу жүрүп, ал кишини анык билгендер аз. Айылда бирин экиси гана калбаса айтып берүүчү аталар дээрлик жокко эсе. Гүлапия апа Ашым атаны жакшы тааныган айылдаштарынан, жон гана айылдаш эмес, анын бактысына, бакандай балдарынын азыркы өмүрүнө себепкер болгон апа. Гүлапия апа Жакыпбек уулун бала кезинен жакшы билет. Азап менен чоңойгон Ашымдын бала чагы айтса азыркыга жумок дейт. Согуштун катаал убагында 5 ак энеден бирөө да кайтпай калды. Баары согушта өлүп калды. Ошондо ушу Ашым бечаранын атасы да кайтыш болуп кетти. Төртөөнүн бирөө да кайтпай калды, бешөөнүн бирөө да кайтпай. Ошо жакын тууганы Турусбек, Шадыкандын баласы Турусбек деген чоң аталары болот аделе. Ошо элге баш көз болуп кырманда иштеп, темселеп жүрүп ошолорду көздөп жүрдү. Атадан да энеден да эрте калып, энсиреген жетимдин жетилгенге чейинки жашоосу жеринен чыйрак болууга жетеледи. Бул кишинин төрөгөн апасы аябай катуу оорукчан болгон. Анан баккан апасы ал кезде аялдардын арасынан чыккан биринчи актив болуп, ошо кезде биздин кайненебиз атка минип изөнөбөй болуп, эркектердин аткарган жумушун аткарып, күнү түнү талаада иштечү экен. Акем болсо кичинекей бала үйдө. Ушу баланы кантип курсагын ачырбай багып кетер экем деп апам күнү түнү ойлочу экен. Тамак жок, бир чоң казанга 2 литр сүттү аралаштырып туруп, тамак кылып, анан түшкө рабочийларга берет экен да, жумушчуларга. Жумушчулар болгондо эмне, аялдар менен жаш балдар. Алар ошол ичип атып, анан бир күнү апам айтат экен мага тамак алып бар деп, ошо акеме. Анан ал киши бетонго көтөрүп алып, кичинекей да, бетон оор болуп кеткен го, маминтип кыйшайып кетип атса, айылда Мырзагул деген согуштан келген бир буту жок киши атчан астынан чыгат дагы. Эй, сен эмне кылып барасың? Сен буудай урдап баратасыңбы? Я деп камчы менен жана жаш баланын биягына чапканда, жаш баланын көзү балбылдап, бакырып, ыйлап, мен апама тамак алып баратам деп ыйлаган боюнча апасына барат да. Апасына барса, апасы, "Мен ыйладың, ушундай жетимди да киши ыйлатабы" деп бооруна басып алып туруп, апасы кош ыйлаган экен да. Баланын колунан ээрчитип барып, "Сен эмне үчүн фронттун баласын урасың? Мунун атасы согушта, апасы оорукчан. Сен муну урган үчүн жооп бересиң" деп ана Мырзагул жаш баладан дагы тиги байбичеден да кечирим сураган экен. Ата мекендик согуштан азабын жеген Ашым ошентип алыскы Шекерден азыркы Борборго келип 5-гимназияны 5 деген бааларга окуп, артыкчылык менен аяктады. Анткени менен айылда туруп ал кезде шаарда бала окутуу азап эле дейт Гүлапия апа. Өз энесинен эрте айрылган Ашымды 65-те өстүргөн баккан апасы болбосо Ашым Жакыпбековдун азыркы деңгээлге жетиши күмөн эле. Энеси эң мыкты катын экен деп айткым келет. Анткени ошончолук кыйында туруп, өзү да бир эрсиз абысындын колуна жамачы болуп отуруп, сен эптеп нар жак менен ымалашып окуп ал дегенине мен мынагу кемпирге эң геройлук наам берер элем, өзүм болсом ушул убакта. Багып алган апасы болсо да баласына шык берип, башкача мээримин төккөн энесин ак эмгегин актоо Ашым Жакыпбековдун негизги максаты эле. Андыктан ал бардык жерде алдыңкы болууга аракеттенди. Улуттук университеттин кыргыз филологиясынын эшигин аттагандан баштап эле ал өзүнүн ким экенин көрсөтө алды. Адабият кружогуна уюштурдук. Ошондо адабият кружогунун активдүү мүчөлөрү ошо Ашым Жакыпбеков, Жалил Садыков, Сарман Асанбеков, Камбарал Боғулов, Сейит Жетимишев, Эрнис Турсунов, Мырзабек Тойбаев, дагы башкалар. Анан жаштардын жаңы чыккан китептерин алып алып, окуп барбыз. Анан автор эмес, жаштардын көбүн чыгып келип, талкуулап,
анан катуу сындай берчүбүз. Окуу жайды жакшы бааларга гана орундатууга аракет кылган ал кездин студенттери акыры келип бир туугандай биригип, Кыргызга атагы тараган алыптардан болушаарын билишкен деле эмес. Жөн гана окуу жайдан жакшы билим алуу үчүн жанашкан. 53-жылы университеттин филология факультетине өттүк. Анан кийин өтө жакын болуп кеттик. Ошо биз бир тууган десе бир туугандай, дос десе достой өмүр бою жүрдүк да. Борбордон окууну бүткөн соң алгач өз ишмердүүлүгүн Ала Тоо журналынан баштаган Ашымдын апасынын бир сөзү аны кайра Айылга алып барды. Окуп бүткөндөн кийин Ала Тоо журналында иштеп калды. Ошондо апам рахматы Кемпир апабыз. Айланайын Ашым, Айылга келип тамсал берден анан кайга келсең кетер, акыр пенсияда ошол жерге келесиң деп. Ошол апабыздын сөзүн кыйбай, жумушун иштеп аткан жумушун таштап ушул жака келбеди. Ушундай кыйынчылык менен ушу тамда тургузду. Айылга барып тургузган актамы азыр да ошол бойдон. Ал эмес өз колу менен тиккен кош тарак Ашымды издеп келгендерге Айылда ачык асман алдындагы музей. Жанагы бутактарын сат деп келди. Шыпыр кыласынын бир бутагы 20 сом деп. Керек жок дедим, керек жок. Дуттун турганы жакшы. Ал жанагы мончого шыпыр жасайт экен да, керек жок дедим. Ошо өзүнүн турганын коодуга кылсын деп бүт барды көлөкөй эртең менен кетишинде түштү. Аны кыйууга болбойт. Мен көзүм тирүүдө кыйылбайт. Ала Тоо журналынан Айылга кеткен Ашымдын ал жылдары текке кеткен жок. Анык бактысын ал Айылда жүрүп, апасынын тандоосу менен тапты. Апасы да өзү дагы көкүндү жактырып калат. Менин кайынсиңдими жактырып калат. Кайынсиңдими жактырышып, сөйкө салышып, анан күйөө бала болуп келип калды. Бул Ашым рахматы иши кылып келет тимеле министрдин баласындай болуп кийгени де бир ушу бир бай бакат жердин баласындай болуп жүрөт да, зымпыйып жүрөт. Мындай бир жалтак болуп, корунуп, көп эле балдарды көрүп атабыз. Андай мүнөз жок болчу. Тике карап, сус болуп, сүрдүү болуп, ушундай болуп жүрчү. Ошентип ааламга кеткен жолду Ашым ата а дегенде Айылдан баштады. Ал өзү чоңойгон Шекер айылында мектепте мугалим болуп иштеди. Аба куш тияктагы жумушту таштап, чын эле апилий деп койчу алмемни. Ошентип барайын, апилийге болбойт экен деп анан келинчеги менен берге келет. Берге келип мектепке мугалим болуп кирет. Бирок улуу талантты Айыл көпкө кармап тура албады. Көкүрөктө уюган көркөм сөз көөдөнү аңтарып, Айылдын аз калкынан ашып түшүп отуруп, акыры борборду көздөй бет алды. Бир жылда иштеди Шекерге. Тимеле ар бир сөзүңө талдоо жүргүзчү. Кандай сүйлөп атырсың ошого үтүр точка талдоон жүргүзүп көн бала болчу. Мага бул жер болбойт экен, ака мен Бишкекке кетем деп кайта кете турган болуп, иштей берсең болот эле, эми актан орун тапканча бир топ деп анан жок ага болбоду, кетип калды. Ошентип өткөн кылымдын 60-жылдары Ашым Жакыпбековдун жылдызы жанып, анын бир топ чыгармалары басмадан чыкты. Анткени менен ал көрүнүш көпкө созулган жок. Алгач мугалим, анан басмаканада, андан кийин Кыргыз телефильм студиясында башкы редактор болуп эмгектенген 15 жылы ал азыркыга тарых болуп калган тасмаларды татыктуу баага татышы үчүн талбай иштеп, өзүнүн чыгармачылыгына чыйыр сала алган жок. Ал көп кырдуу талант эле, бирок өз чыгармасынан да өзгөнүкүн жогору койгон мүнөзү анын көп талантын көмүскөдө калтырды. Адабият кружогубузда дуал кест деген чыгарчыбыз. Ошондо биринчи көрдүм Ашымдын ыр жазганын. Андай эле Ашым мындай ырды оңой эле отуруп туруп эле шилтеп салчу. Мына маселен жана Көчө деген фильмдеги, анан берки издеп жүрөм. Ушундай эле мындай ыр керек дегенде эле шилтеп койгон. Бирок ал мындай ырга багыт алган жок да. Эгер акын болуп кетсе, бул биздин акындардын көбүнүн төөдөлүгү да болмок.
Manisi dagы ырын так, анан көркөмдүгү жагынан дагы. Canımda basıp canaşa, cadırap gülü karasan. Yıldızlar göktün soğuktandı, camalın sendin talaşa. Ey appağım, bölüngen elek taң ата. Ашым Жакыпбеков үчүн дагы бир чоң сыймык анын ааламга таанымал айылдашы эле. Айтматов менен достугу Ашым атаны алдыңкы котормочу кылды. Кара сөздүн булбулу Ашым ата орусча жазган Чыңгыздын чыгармаларын кыргызга, кыргыз тилине которуп, кылымга белек кылып калтырды. Ашкем, Чикемдин чыгармаларын жалпы кыргызча которуп турду. Бул ушунчалык көркөмдүктө берилген, кээ бир окурмандар айтат, Чикем орусча жазгандан Ашкемки кыргызчасы көркөмдүү деп ушундай баа беришет. Анын дагы бир эмгеги айылдыктарды ааламдын алдыңкы жазуучулары менен тааныштырып, кыргыз адабиятына дүйнөлүк классиктерди киргизди. Бул шекер айылда өзү бир да орусу жок айыл, кыргыз айыл. Ушундай кыргыздардын арасынан улуу котормоч чыгат деп эч кимдин оюна келген эмес. Ал Лермонтовдун, Стефан Цвейгтин чыгармаларын кыргызчалаткан. Анын Бейтаныш аялдын каты, Шахмат Ноэллас деген чыгармалары которгондору көркөм деңгээлде которулган. Адабиятта алгылыктуу из калтырган Ашым Жакыпбеков андан сырткары кыргыз киносуна да көп салым кошту. Өзү жазган сценарийлери Ыйык көл, Көздүн кареги, Салима, Айдагы жезгембир өңдү саналуу гана болгону менен ал кезде тартылган ар бир тасманын артында анын эмгеги турду. Кыргыздын эң кыйын чыгармачылык инсандары бар киносунчун. Анан ошолордун баарына өзүнүн кызыгычылыктары бар. Өзүнчө топтор бөлүнүп алып келип, бири-биринен кыйын болушат. Анан ошонун баарын аябай тажрыйбалуу, рулевой болуп да өзүнчө башкарып, баары менен тил таап, баарын бир багытка буруп деген бул чоң кызмат болчу. Ошон үчүн Ашекем ушул бир багытка бурулган үчүн ушул кыргыз керемет жаралды деп ойлойм да. Жаралуу көгүчкөн, катаал багыт, биз атасыз өскөнбүз, кыргыз жеринин жомоктору, шекерден теңирге өңдүү бир топ эмгектерди жараткан Ашым атанын чыгармачылыгынын туу чокусу анын теңири манасы болду. Кара сөз жагынан эч ким тең келе албаган Ашым ата гана Айкөл манас баянын кара сөз менен калкка жеткире алды. Ашым өзүнө тиешелүү менчик чыгармаларын таптакыр эле талаага калтырган жок. Жакшы таланттуу аңгемелерди жазды, повесттерди жазды. Анан манас эпосунун варианттарынын негизинде кара сөз менен теңири манас жазды. Бул кыргыз адабиятындагы жаңылык. Ал манасты эле кыргызчалаган үчүн эмес. Ал ошого бул Ашымдын өзүнүн варианты сыяктуу да. Ошон үчүн Токтогул сыйлыгына татыктуу болду. Ашкем жакшы деген манасты. Бул киши аябаган стилист болчу. Жазуучу катары бул кишидей мындай бир тарыхты билген, салтты билген, жанакындай сөздү билген, мындай бир мыкты стилист деген азыр чанда болуп отурган. Ошондо бир кыргыздарда бир 4-5 гана киши, ошонун бири Ашым Жакыпбек. Бирок бир топ өмүрүн арнаган теңири манасы басмаканадан басылып чыккан күндү да мамлекеттик маанилүү сыйлык, Токтогул атындагы сыйлык берилген күндү да айтылуу Ашым ата өзү көрө алган жок. Жазып койгон мурасты жалпыга жетпей калабы деп жапа чектиби ким билет, алдын ала элге кайрылып айтканы да бар. Китептин жазылып бүткөнүнө 1 жылдан ашып кетти. Иштелгени 8 жыл, 9 жыл болду. Жоомарт экөөбүз иштегенибизге 3 жылдан ашып кетти. Мына ошондо Жоомарттын жасаган иштеринин могу китепке арналган. Булар эмне эскиздер? Бул иштелет да. Манас китебин чыгарышка жардам берип турган биздин мына экранды карап сүйлөп атам. Биздин мындай чыгаан атуул жигиттер табылса, колунда күчү бар.
анда бир аз эмелер экен, мен жакында кыргыз рухуна дайынымды билдирем. Ошондо жардам беришсе, быйыл эле чыгарып берсе болот китеп. Так ушундай тагдырды башынан өткөргөн таамай талант азыр арабызда болсо 80-дин сересине чыгып, төрүбүздүн көркү болмок. Бирок сүрөткер айтылуу манасты жазып бүткөн соң жарык жашоо менен коштошту. Анын 80 жашы айылда алыс жакынды топтогон той менен өттү. Ойлодум бекен менчи. Жүдөтпөй мени мынчалык жүрөгүм койсоң. Менчи. Көзүм түшкөн кыздын кундуздай кара чачы, жазымандай ак саргыл бетиндеги отундагы маанардай кызылдары, роза гүлүндөй жука ириндери жаш жүрөктү айласыздан түйлөтө баштады. Борбордон келген коноктор кимиси гана болбосун аны адабиятыбызга кошкон салымын санап бүтө алган жок. Анан да айтып бүткүс адамгерчилигине баары башкача токтолду. Жындыз Төрөкуловичтин толук ишенимине кирип, өмүрүнүн эң бир чыгармачыл жылдарын ошого арнаган экен. Эми адабиятыбызда ал эч кимге жашыруун эмес, 12 чыгармасын которгон деп айтып келет. Ошонун ичинен эң мыктысынын бири Гүлсарат. Анан Ашкемдин ошо китеби чыккандан кийин теңегенден кийин бул кишинин аты абдан дааналанып, Кыргызстандын кыйрына угулуп калган кезде. Айылда Ашым атанын 80 жашына арналып атайын музей да ачылды. Бияк бет тааныштырып мына бул жерде Манас Чыңгыз тоосу, мынакей Манасты кыргыз жараткан, кыргызды Манас сактаган деп ушу Ашым Жакыпбеков атабыз айтып кеткен. Бул жерде тааныштырып өтсөк, өзүнүн ошо чыгармасын баштагандагы басып жүргөн машинкалары, бул жерде болсо мына өзүнүн кийимине турган вешалкасы турат. Бул жерде мынакей өзүнүн комузу, галстугу, сааты, андан тышкары мынакей бул жерде сакал алгычы, өзүнүн ушу машинкасын оңдоп жүргөн ключтөрү турат. Жазуучу, киносценарист, драматург жана котормочу Ашым Жакыпбеков кыргыз адабияты менен маданиятына маанилүү из калтырган алп инсандардын алдыңкы катарында азыркыга үлгү катары калды. Теңири Манасты кара сөз менен калкына сиңирген Айкөл Ашым Жакыпбеков ар дайым арабызда.